Бул балдар 9-10-11 класстын окуучулары жайкы эс алууларын текке кетирбей, шаардагы балдар спорт мектебине келип, топ ойношуп, ден соолуктарын чыңдап, шамдагайлыкка, сергек жашоого үйрөнүшүүдө. Жылдан бери волейбол спорту менен машыгам. Биякта тарбиялар аябай жакшы. Бияка келип туруңуздар, каникулга карабастан машыгып турабыз. Каникулга карабай биз келип атабыз, кыйынчылыкка карабай. Жакшы тренировка кылабыз. Убагында кылып, убагында каран кетебиз. Биздин мектепте азыр ремонт болуп атат эле жай мезгилинде. Ошол жай мезгилинде ремонт болгон үчүн биз ЖШга келдик. ЖШнын шарттары өтө сонун. Бизди жакшы кабыл алды десек болот. Балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде жалпы 12 спорттун түрү бар. Балдарды 10-12 жаштан кабыл алышат. 40 спорттун чеберлери тренер болуп эмгектенишип, жеткинчектерге спорттун сырларын үйрөтүп келишет. Анын ичинен бул жерде биздин основной базабыз волейбол, баскетбол, футбол. Анан кийин бул жерде азыр волейболдун каникул мезгилинде волейболдон кыздар балдар, ошо шаарыбыздын кыздар балдары, ошо мектептин окуучулары баары азыр келип машыгып атат азыркы күндө. Бизде мектеп окуучуларына баардыгына бекер, бесплатный. 10 жаштан алабыз, 10 жаштан 18 жашка чейин алабыз. 1-3, 5 күнү, анан 2, 4, 6 күнү болот. Ушунда жумасына 3 жолу болуп калат. Бул мектеп Ош облустук дене тарбия спорт башкармалыгына карагандыктан балдардын машыгуусу үчүн бардык шарттар жаралып, баары акысыз. Учурда аталган башкармалык 7 райондук, 1 шаардык спорт мектепти карайт. Жалпысынан Ош областында 208 машыктыруучу, 6000ден ашык спортчу катталган бизде. Ар бир спорттун түрү боюнча окуу машыгуу сборлорун, областтын биринчиликтерин өткөзүп, андан уткан балдарды команда кылып топтоп алып, биз республиканын Азия дүйнөлүк биринчиликтерге жөнөтөбүз. Спорт мектебинде билим алып машыккан балдары ар кандай райондук, облустук, республикалык жана эл аралык мелдештерге тыным албай катышып, кыргыз спортун жайылтууга чоң салымдарын кошуп келет. Эркүнгүл Турдумаматова, Бекмырза Рапидин уулу, Кызылгүл Жолдошбаева, Таңкы Коңгуроо.